Ошон үчүн биз үй бүлөлүк мамилелерде жакшы эле ниет менен болуп ушинтип эле болуп аткан болсо жана кээ бир псевдо коуч дегендер ошол нерсе айтса, туура эле нерсени айтып аткан болот. Бирдегис нерсенин башын айтып, анан деген жагын унутуп калат да. Негизи укугуңду билишиң керек, келин өзүн сыйлаш керек, чек арасын коргош керек. Бирок биз ар бир адам кыргыз коомунда жашаганда мыйзам, кыргыз моралдык кодекс, анан көпчүлүгүбүз тутунган дин менен жашайбыз. Мыйзамда, конституциянын башында открытым текстом жазылып турат да. Улууга урмат, кичүүгө узат деп. Андай боло турган болсо, кайнене бизден улуубу, кичүүбү? Анда урматташыбыз керек. Бирок кайнене бизди узатташ керек деген мамиле бар да. Ошол эле мезгилде мыйзамда, моралдык кодексте кайненени кыйынкайуусуз кабыл алуу туура болот эле. Анткени биздин апабыз, ал биз үчүн бардык нерсесин берди, башка улуттардан айырмаланып. Динибизде бүтүндөй сен кайненеге кызмат кылбасаң деле болот, сенин анын уул кызынын милдети деп айтылат. Бирок бүтүндөй ыраазычылык күйөөнүн ыраазычылыгынан баштала турган болсо, күйөө ата энесине болгон мамиле үчүн абдан ыраазы болуп калмак. Анда ата энесин багуу күйөөбүзгө парз болсо, бизге важипке жакындайт деген. Ошон үчүн укуктарды талап кылып атканда милдетти ала көрүп, жоопкерчиликти жабыштырып алсак эле көптөгөн маселелерди чечкен болот.